Еліміздің биримдигин жана мемлекетимиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин. Болгондо туура эмес камалды аяктагы бир сел-саяк бир Россиянын бир аты жыты жок бир инсанынын бир ооз сөзү менен ошондой нерсеге кириптер болду. Элибизге ак жолтой ажа болсо экенсиң, моомин. Значит, орыстар айткан доказали, что они все-таки подконтрольны Белому дому. Если он не скажет, вот как Швей говорит, сажать ложку в кала, я уверен, сажать. Говорила и будет говорить свое слово и в парламенте, и в общественном пространстве. С Узбекистаном это благодаря Мирзиёеву. Потому что вы знаете, как Каримов он старался держать. Если лапкастым шымшыраваған рахмат. Айтылуу рай миллион кызматтан кетип, Көмтөргө аянбастан кызмат кылган Дүйшөнбек Зилалиев кайра эле майлуу кызматка барып отурду. Эми мегакомду ушул адам сатып жоготпосо, башкага ишенич жок болуп калгандай. Сапар Исаков премьер-министр болуп өзүнө 7 кеңешчи алып, ал эми орун басарларына ичи жылбай жатабы? Же пожарный болуп берген адам аз болуп жатабы? Айтор 3 айдын аралыгында вице-премьер-министрлердин орду запасной кресло болуп калды. Ушул аптанын соңунда Алмазбек Атамбаев мурда мойнуна албай, бирок акыркы фактылар тастыгандай, кетип жаткан президент өзүнүн мураскерин Ак үйгө жетелеп келип, акыры тактыга отургузду. Гүлүп жылмайып кызматын өткөрүп берген Алмазбек Атамбаевдин жүрөгүндө кандай сезим болуп жатканын биз билбейбиз. Бирок өзү айткандай, ал алыс кетпей эле өлкөдө номер 1 адам боло берем деп акыркы маалымат жыйынында айтып кетти. Эми муну бир гана убакыт көрсөтпөсө, божомолдошто кыйын. Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Эрлан Бекчуроев, эфирде апта көрсөтүүсү. Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Жотуновго карата мурдагы инстанциялардын чечимин күчүндө калтырды. Муну менен сот тармагы өзүнүн жаназасын өзү окуду. Анткени буга чейинки соттук инстанциялардын мыйзамсыз чечимине эл нааразы эле. Атамекендин лидерине козголгон мыйзамсыз иштин ийне жибине чейин коомчулук жакшы билген. Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө зор салымын кошкон Өмүрбек Текебаевдин айыпсыз экенине ишенишкен. Эми минтип жогорку соттун Атамекендин лидерине карата чечиминен кийин Кыргызстандын ар бир жаранынын коопсуздугуна, укугуна коркунуч жаралды. Кылым соту тууралуу кийинки материалда. Кыргыз бийлиги башкы оппозициячы лидер Өмүрбек Текебаевдин жолун тазалоонун амалын эптеп ишке ашырды. Соттордун колу менен мыйзамсыз каматып жиберди. Бийликтин бул аракети көптөрдү жийиркентип, ал эми сот тармагына болгон эл ишенимин таптакыр жоготту. Анткени бүтүндөй кыргыз эли 10 ай бою Текебаевди соттогон соттордун саясатчынын айыбын далилдеген бир да фактыны таба алышпагандыгына күбө болушту. Кыргызстандын бир жаркыраган, жанып турган чоң бир жылдыздуу саясатчысынын аркасынан абдан чоң ушундай бир туура эмес, адилетсиз баягындай сот иштеринин болуп аткандыгы, тергөө иштеринин болгондугу, буну өзүм мындай бир нормалдуу деп эсептеген ар кандай кыргызстанды көрүп билип туюп эле турат. Эми болоруш болду, боесу канды деп унчукпай калсак, анда биз ошол акыркы 5-6 жылда болуп аткан сот жаатында болобу, бийлик жаатында болобу, абийирсиздикти, теңсиздикти, адилетсиздикти анда мойнубузга алып, эмне болсо ошо болсун деп жашай турганга макул болгон деп болобуз. Бирок мен өзүм характерим боюнча андай эмесмин. Мен ачыгын айтышым керек. Эми камалды, макул 8 жылга камалды. Болгондо туура эмес камалды, аяктагы бир сел-саяк бир Россиянын бир аты жыты жок бир инсанынын бир ооз сөзү менен ошондой нерсеге кириптер болду. Биздин эң алдыңкы, эң биринчи, эң атактуу, эң чынчыл аракетчи саясатчыбыз ошондой болуп аткандыгы жандикей айтат. Текебаевди жок жерден жалаа менен айыпка жыгууда башкы прокуратура орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүн колдонгон. Ал Текебаевге мындан 7 жыл мурун Альфа Телекомго өзүнүн адамын коюш үчүн $1 миллион пара бергем дегенин КТРК аркылуу тынымсыз берип жатты. И было предложение купить компанию Мегаком. Значит, поступила она от Текебаева. Я для обсуждения этого вопроса приехал в город Бишкек в мае 2010 года, в начале мая 2010 года, и встретился с Чотоновым и с Текебаевым и обсуждал вопрос
о покупке компании «Мегаком». Встречи были сначала официальные, мы встречались в Доме правительства. На тот момент Текебаев занимал должность первого заместителя председателя правительства. Поэтому мы встретились с ним в кабинете, где, значит, он спрашивал о серьезности моих намерений, почему я могу купить, о моем финансовом состоянии, о деньгах и прочее. И что я думаю делать с компанией «Мегаком». Я рассказал, что я считаю, что компанию «Мегаком» нужно развивать, нужно закончить тот корпоративный конфликт, который на тот момент был. Там было много учредителей, в том числе, которые находились за пределами Республики Киргизия. Алгач 300 миң, андан кийин 700 миң доллар ортомчулар аркылуу Текебаевке бергем деген Маевский бул акчаларды Текебаев алганын тастыктап бере алган жок. Ага болбой башкы прокуратура менен УКМК анын көрсөтмөлөрүн жагдайга жараша өзгөртүп берүүгө жардамдашып жатты. Ошентип Маевский көрсөтмөлөрүн 9 жолу өзгөрттү. У нас в 2016 году была холодная зима. И у нас просто в этом здании, в 4-м этаже, в последние дни января, 9 числа, значит, у нас прорвало все. И дело в том, что мой офис был затоплен. У нас фактически была вода. И были уничтожены компьютеры, была уничтожена документация и так далее, и так далее. Текебаевке каршы жалган көрсөтмө бергендердин бирөө Мегакомдун азыркы гендиректору Азат Базаркулов. Ал орус ишкерлеринен Текебаевдин акча алганын көргөн эмес, маркум Мамат Керимовдон уккан. Ал эми Алексей Модинди компанияга гендиректорлукка коюуну Текебаев менен Чотоновдун катышуусунда сүйлөшкөнбүз деген. Бул айтканын тастыктап беришүү киши жок, сотто калпы чыккан. Действительно, ошол убакта сүйлөшүүлөр жүргөн. Илгер анан кийин дагы 2011 жылы Талант Мамат Керимов мага айтып берген, что действительно Текебаев акча берилгенине азыр болсо ошол иштерди аткарылбай, жана орус бизнесмендер акчасын кайта доолоп атышат деп. И ошону мен айткам, жанагы Өмүрбек Абдрахманов интервью бергенден кийин мен Талант Мамат Керимовдон сурагам, мындай иш действительно болду эле, акча берилген десем, да, берилген деп айткан. Модин менен действительно мен кезиккем, что айтышкан, мына азыр ошондо азыр чогулуш, акционердик чогулуш өткөрүп, Модинди генеральный директорго көрсөтүлөт деп айтышкан болгон действительно. Текебаевди каралоо, жалаа менен каматуу боюнча бийликтин сценарий кынтыксыз ишке ашты. Райондук сотто, андан соң шаардык соттогу процесстер баштан аяк мыйзам бузуулар менен өттү. Шаардык сот айыпталуучулардын акыркы сөзүн укпай, райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырды. Ал эми жогорку сот 2 күн бою процессте уктап отуруп, 2 инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Токтом акыркы даттанууга жатпай, төрөгалык кылган судьялар колдоп коюлду. Түшүнүктүү? Түшүнүктүү эмес. Адвокаттар төмөнкү 2 инстанциянын чечимин мыйзамсыз болгон. Алардын өкүмдөрүн жокко чыгарып, ишти кайра тергөөгө жибериңиз дешти. Мындан сырткары 2010 жылдагы Конституциялык кеңешменин мүчөлөрүн суракка алууну суранышты. Бирок адвокаттардын дээрлик бардык өтүнүштөрү четке кагылды. Чечим күтүлгөндөй эле болду. ГКБ моим подзащитным инкриминирует статью 303, отметить статью 166. По их доводам создана целая преступная группа, состоящая из высокопоставленных лиц. И по элементарной логике, такая преступная группа не знала, что государство со своими 49% акций сможет провести внеочередное собрание акционеров. И чтобы об этом узнать, им необходимо было несколько раз инициировать внеочередное собрание. И что, думаете, Базаркулов, премудрейший человек, помог с наложением ареста на 51% акций и передачи на хранение Минимум решить проблему об избрании генерального директора? Ответ нет. Насколько смешны доводы следствия и ничем не аргументированы, особенно якобы гениальное предложение Базаркулова, желание посадить моего подзащитного отняло благоразумие у следователей ГКМ, ибо я не нахожу других объяснений. Доводы следствия в данной части вместе с гениальным предложением Базаркулова абсолютно неуместны. Абдан жакшы маанай менен келгенбиз. Биз бүт далилдеп бердик. Биринчи инстанция, биринчи май райондук соту, анан Бишкек шаардык соту туура эмес чыгарган бүт аныктап берсек, жогорку сот өзүнүн эмесин да калтырды.
күчүндө эми түшүнүктүү болуп калды баарыбызга. Бул заказной иш экенин баарыбыз түшүнүп атабыз. Жогорку соттагы өзүнүн оценкасын бере алган жок. Булар мындай орустар айткан доказали, что они все-таки подконтрольны Белому дому. Ошол. Текебаев менен Чотоновдун тарапташтары саясатчылардын ишин судья Кеңешбек Токтомамбетовдун карагандыгына нааразы болушту. Токтомамбетов чоң суммадагы акча алдамчылыгы менен качып жүргөн кылмышкерди актап жиберип, 2012-жылы сот тандоо кеңешинен өтпөй калган. Андан соң башкы прокурор Индира Жолдубаеванын жардамчысы болуп иштеген. Ушул адам резонанс жараткан саясий ишти кароого кандай укук алды дешет алар. Мы выражали свою позицию, мы продолжим выражать свою позицию публично, общественно. Большое количество людей, видя, какой беспредел происходит, и это касается не только политиков, это касается уже и простых граждан, присоединяются к нам, выражают свою позицию. Поэтому партия Атамекен, конечно же, говорила и будет говорить свое слово и в парламенте, и в общественном пространстве. Эки күн мен ойлойм, бул жөнөкөй эле мындай спектакль болду. Калп эле биз угумуш болуп, өстөрүп отурушту. Ошол чечим бүгүн окуп берген чечим мурунтан эле жазылган чечим болуш керек. Ал деле ушул соттун, жогорку соттун чечими эмес болуш керек. Мен ойлойм, муну президент тараптан бийликтен келди буйртма. Ошондуктан эч бир мындай биз тараптын доводдордун фактыларды эске албай эле чечим чыгарып коюшту. Учурда Текебаев 47-чи түзөтүү колониясында, Чотонов 27-чи колонияда. Алардын мыйзамсыз камакта жатышкандыктарын айтышкан адвокаттар ишти бул боюнча калтырбайбыз, эл аралык сотторго чейин барабыз. Текебаевдин ак экендигин далилдейбиз дешет. Биз бүгүнкү чечим менен баягы айтып атпайбы, бул акыркы чечим, баягы обжалование не подлежит деп. Биз макул эмеспиз. Чечим бул мыйзамдуу болуп турмак, бул деген справедливый болуш керек, акыйкаттуу болуш керек. Ошондуктан бүгүн биз макул эмеспиз, ошол боюнча калбайбыз. Ошентип кыргыз соттору улуттук лидер Текебаевди мыйзамсыз соттоп, бийликтин буйругун аткаргыч орган экендигин далилдешти. Бирок коомчулук эртеби кечпи Текебаевдин акталып чыгышына ишенет. Ал эми Текебаев болсо башына түшкөн түйшүктөн сынбай, өзүнүн ак экендигин далилдейм деген бекем ишенимде. Я чувствую свое моральное превосходство над всеми, кто обвиняет меня. Я уже выиграл исторический спор. Если даже будет проигрыш в суде, это будет временно, как бы отступление. Ну, исторический спор Атамбаев проиграл. И это точно. Алмазбек Атамбаев президенттиктен кетти. Жаманбы жакшыбы өзү мактангандай 6 жыл туруктуулук болду. Бирок мактана турган жетишкендиктер өтө эле аз. Эңшерилген экономиканы, саксаңдаган саясатты айтпаганда Алмазбек Атамбаев аны бийликке алып келгендерди каматты, соттотту. Мен бийликке жаңы келген жылдары мени колдоо баатырлык болуп саналар эле. Ошол жылдары мени колдогондорду тим эле баса калышып, сындап жатып калышты деген Атамбаев. Акыры пендечиликтен чыга албай, айлана тегерегиндегилерге сыйлык берүү менен кечектелди. Анткени ал 6 жылда улуттун лидери боло албагандыгын, эл күткөн президент чыкпагандыгын, эң негизгиси элди тажатканын түшүндүрдү. Атамбаевдин 6 жылы кандай өттү? Элдин эсинде эмне калды? Жана кимдер менен табакташ болду? Бул тууралуу кийинки сюжетте. Грузиянын көшөк артындагы лидери, миллиардер Бидзина Иванишвилинин жолун жолдогусу келгендей түр көрсөткөн Алмазбек Атамбаевдин 6 жылы кандай өттү? Элдин эсинде эмнелер калды? Айрым саясаттануучулар алдыга жылуу же артка калуу болбогону менен, анын тушунда ооз толтуруп айта турган жылыштар болбогонун белгилешет. Атамбаевдин тушунда адам өлтүрүүлөр орун албаганы менен, ал саясатчыларга мыйзамсыз кылмыш ишин козготкон президент катары тарыхта калды. Өлкө бажы биримдигине Алмазбек Атамбаевдин тушунда киргени менен чеке жылытарлык натыйжа болгон жок. Ал эми казак-кыргыз чегарасындагы абал Алмазбек Атамбаевдин тышкы саясаттагы жөнөпсүздүгүн огуп өтөр ачыктады. Орден берип атканда кучактап, ушундай казак эл бактылуу, ушундай лидери бар деп аябай асманга чыгарып айтпады беле, эми болсо тескери айтып атат. Менин оюмча мамлекеттин президентин айтпай эле коеюн.
нейле жетекчиси, өкмөттүн мүчөсү сүйлөрдүн астында ошо мамлекетке, элге зыяны тийбейби деп мындай акылга алчап дегендей терең ойлонуп, ар бир сөздү талдап айтыш керек. Мына кесепети көрүп атасыңар, бүгүнкү күндө кыргыз-казак мамилеси татаалдашып, чек арадагы абалыбызды канчалык жарандарыбыз кыйналып атат, мигранттар кыйналып атат, канчалык бүгүнкү күндө жанагы жүк ташыган адамдар өзүнүн финансылык бир кыйынчылыктарга батып атат. Абал абдан курчуп кетти. Эки президенттин учурунда элдик толкундоолор болбогону менен 2020-жылга чейин өзгөртүүгө тыюу салынганына карабай, баш мыйзамды өзгөртүүгө барды. Муну менен ал мурдагы президенттер баскан кетменди басты. Үй бүлөлүк башкарууга барбайбыз дегени менен айланасына айдоочу, жан сакчы жана башка жакындарын топтоду. Тактап айтканда, кадр саясатынын кашасын чыгарды. Жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант берем. Берген антымды бузган учурда Кыргыз бийлигинде эч бир президент Атамбаевтай жалпыга маалымдоо каражаттары жана журналисттер менен соттошкон эмес. Бул жагынан ал рекорд койду. Кыргыз тарыхында алгачкы жолу эркин телеканал жабылды. Баш аягы миллиондогон доо койгон президенттин мындай аракети көпчүлүктүн сынына кабылып, эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурду. Freedom House жана башка чет элдик уюмдар өз пикирлерин билдиришти. Булар мыйзамдуу талаада бул сентябрь каналын жабууга эч мүмкүнчүлүгү жок эле. Дал ошол сыяктуу эле булар саясий атаандаштыкты саясий инструмент менен жоюп, Текебаевди шайлоого жеткирбөөнүн соттук жолун таап алды. Кыргызстанда сот системасы бүгүн адамды коргой турган эмес, адамды кордой турган өзүнчө бир жаңы монстрга айланды. Мунун аягы эч жакшылыкка алып келбейт. Биздин акыркы 10-15 жылда жетишкендигибиз бүт жагынан дүйнөлүк рейтингде төмөндө турабыз. Энергетика жагынан дагы, коррупция жагынан дагы, кедейчилик жагынан дагы бир гана статусубуз бар эле. Басма сөз эркиндиги боюнча. Бүгүн мына аны да талкалап атышат. 6 жылдагы өлкөнүн экономикалык абалы ого бетер жарга кептелип, Лиглас, Кумтөр, Русский дыранын чатагы менен коштолду. Чех медиасы Кыргызстандын үстүнөн күлүп атат. Бир дагы буга чейин тажрыйбасында тегирмен куруп көрбөгөн компания Кыргызстанда чоң ГЭСтерди курат эмиш деп Чех медиасы биздин үстүбүздөн күлүп атат. Улуттук байлыгына Кыргызстандын кол салды деп атат. Өкмөттө болсо реакция 0. Башында бир жобо менен кабыл алып конкурсту, кийин аягында башкача жобо болуп калганда дагы чоң шек бар. Анткени кийинки жободо булар эч кандай тажрыйбанын кереги жок деп жазып коюшкан. Лигласты коргоп жаткан Зилалиевди өкмөт тескерисинче вице-премьер кылып кызматтан көтөрдү. Мунун сырын биз эми түшүнүп атабыз. Көрсө азыр АКШнын биржаларында алардын акциялары 80 эсеге кымбаттап, миллиондоп спекуляция жасап жатышат. Бул эл аралык чоң кылмыш биздин улуттук байлыгыбызды, мына жогорку нарын, Каскадын, Орто Токой, Папан, Кировка сыяктуу бир канча мындай суу сактагычтарыбызды кайдагы бир шылуундарга карматып коюп, биз унчукпай отуруп калбашыбыз керек. Албетте, Атамбаевдин 6 жылдык башкаруусу балп этмейлер менен коштолгону белгилүү. Бул тууралуу өзү дагы журналисттер менен болгон акыркы маалымат жыйынында белгилеп, сагынасыңар деп догурунуп койду. Башымда эмне болсо балп этип атып салам, ошону айтып салам. Ошондуктан албетте Кудайга шүгүр, бирок бир чети мына азыр жаңы президент, жаңы премьер-министр, экөөтүң дипломат, мүмкүн ушу менин балп эткен сөздөрүмдү сагынасыңар, ким билет. Саясатчыларга ат коюп, доо тагуу, шылдыңдоо жана кемсинтүү жагынан алдына эч кимди салган жок. Жанар Акаев, Бакиевдин эмне залакасы бар деп. Ал балашка билбейт го. Ушу сасык саясатчыларга алданып, есть всякое дерьмо в любой стране, и у нас тоже. Марша защитничков свободы во главе с Эдичкой Байсаловым полез на забор и поранил одно место. Балп этмей адатын башкаларга дагы карматып, анын айынан орто жолдо ооруп калып, Ислам Каримовдун тазиясына барбай калганы менен дагы элдин эсинде калды. Атамбаевдин 6 жылдагы эсте каларлык окуяларынын катарында улуттук коопсуздук кызматынын, соттордун, прокуратура кызматкерлерин тынымсыз үй менен камсыз болушун айтууга болот. Эң акырында эл эмне дебей, эң ириде жакындарын, ага кызмат көрсөткөндөрдү каалашынча сыйлап, мамлекеттик сыйлыктарды таратты. Экинчи даражадагы Манас ордени менен Ниязов Фарид Абилизимович
Кыргыз Республикасынын президентинин коомдук башталыштагы кеңешчиси. 6 жыл аралыгындагы Атамбаевдин башкаруусу акырында элди ирээжиткен мөңгү чатагы менен жыйынтыкталды. Элдин эрки менен эсептешпеген президент оонда сүйлөгөн сөзүнө өзү каршы чыгып, чет элдик компаниянын эркине көнүп берди. Господин председатель, дамы и господа, последствия изменения климата уже выросли до степени угрозы. И горные страны, такие как Кыргызская республика, оказались первыми в списке риска в силу своих сложных горных экосистем. Проблемы изменения климата оказывают влияние на все секторы экономики Кыргызской республики и наносят значительный ущерб в виде различных природных катастроф. Албетте, дүйнөлүк көчмөндөр оюну, Алтай цивилизациясы сыяктуу иш-чаралардын Алмазбек Атамбаевдин тушунда өткөнү менен башаламан саясат, саясий куугунтуктар, укук коргоо тармагын реформалоо, иш жүзүнө ашпай, артка кетиши, Дача суудагы кырсык, кандуу жүктүн ээсинин жашыруун бойдон калышы, сөз эркиндигине болгон кысымдын күчөшү, башка окуялар Атамбаевдин 6 жылдык бийлигинин натыйжасы. Кетип жатып мөңгү талкалоого негиз болуп бере турган мыйзамга кол койгон Атамбаев 6 жылда тышкы саясатта эмнеге жетишти? Саясат таануучулар Атамбаевдин тышкы саясатта оор мурас калтырып кетишкендигин белгилешүүдө. ЭАЭПке казак-кыргыз чегарасына байланыштуу жагдайларды эске алганда, жаңы шайланган президентти тышкы саясатта убаралуу аракеттер күтүп турат. Экс-президент макамына ээ болгон Атамбаевдин Эрдоган менен мамилесин эл билет. Башыма келгенде балпетип айтып койгону менен мен ойлонуп туруп сүйлөйм деген Атамбаевдин тышкы саясаттагы кадамдарынын кайсынысы ойлонулган, кайсынысы ойлонулбаганын талдоо кыйын. Кыскасы, Атамбаев чалып салган тышкы саясаттын боткосу тууралуу төмөндөгү сюжетте. Урматтуу Менин балп эткендерими сагынасыңар деген президент Алмазбек Атамбаевдин балп этмейлери тышкы саясатта жана башка өлкөлөр менен болгон мамилеге да терс таасирин тийгизди. Башка эл эмес, боордош кошуна казак лидерине ачуу сөз айтып, Кыргызстандын ички иштерине киришип жатат деп сындады. ВВП Казахстана больше, чем ВВП Кыргызстана в 20 раз. И в среднем на одного гражданина Казахстана доходов в 10 раз больше, чем в Кыргызстане. А почему тогда пенсии в Казахстане выше только в 1,5 раза, а не в 10 раз? А тарифы в 5 раз выше. Почему? Потому что разворовывают богатство Казахстана. Они уходят не народу Казахстана. И мы подаем плохой пример. Атамбаев подает плохой пример. Он подает пример справедливой власти. Коңшу өлкөдө кол куушуруп отурган жок. 10-октябрдан тарта чегара бекеттерине күчөтүлгөн тартипти киргизди. Анын айынан жумшак креслодо отурган чиновниктер эмес, карапайым калк миллиондогон чыгымга учурады. Жайды жайлай мээнет кылып түшүмүн жыйнаган дыйкандар жер жемиштерин башка өлкөлөргө чыгара албай, адал эмгектерин үзүрүн көрө албай калды. Не деген кыйынчылыктар менен ошолорду өстүрдүлөр, не деген кыйынчылыктар менен бүтүндөй балдарын оозунан жулуп алып, ошол жака чыгарып окат кылсак деген ой менен, максат менен. Канчалаган жүзүм жүктөгөндөр олтурат. Башкалар олтурушат. 6 ай саратан жер тырмап, тапкандарынан бир пайда көрөр мезгилде оозунан жулуп, анын баарын таштандык айландырган ушул кер ооздуктун кесепети болуп калды. Чегара маселесин чечүү аракетинде премьер-министр Сапар Исаков Астанага барды. Бирок Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагинтаев Кыргызстандын бажы тармагында коррупция жана контрабанда көп экендигин айтып, Сапар Исаковду жолго салды. Бул окуядан соң президент Алмазбек Атамбаев казактар менен кайым айтышуусун токтоткон жок. Акыркы берген пресс-конференциясында Казакстан Кыргызстанды блокадага алды деп айыптады. Өлкө башчысы ЭАПтеги келишимдерди Казакстан одоно бузуп жатканын белгилеп, бул маселеге кол куушуруу отура бербей, Путиндин кийлигишүүсү зарылдыгын айтты. Ситуация с Астаной, я так скажу, она, конечно же, наладится, потому что это в интересах и самой Астаны, и, не буду скрывать, в первую очередь России. Это все наладится. Но я считаю, я поступил очень правильно, я дал уроки на будущее, чтобы и в парламентских выборах следующих, и в следующих президентских выборах уже кому-то всем было неповадно соваться в наши внутренние дела. Мы сами должны решать теперь. Я разговаривал, вы знаете, недавно со своим другом, президентом Великой России Путиным. Я сказал, если это вам надо,
Евразийский экономический союз, то вам нельзя больше наблюдать спокойно, как его разваливать, если это вам надо. Ага улай эле Алмазбек Атамбаев Казахстандын бийлигине катуу сындарды айтты. Они же денщики у своего начальника. Вот Швейк, бравый солдат Швейк, рассказывает про денщика и его начальника, офицера. Швейк, это часть 4 приключений бравого солдата Швейка, называется «Продолжение торжественной порки» в самом начале, для тех, кто хочет проверить. Швейк принялся рассказывать, что в одном полку у одного офицера был послушный денщик. Он делал все, что не пожелает его господин. Когда его спросили, сможет ли он по приказу своего начальника, офицера, сожрать ложкой его кала, он ответил: если господин лейтенант прикажет, я сожру, только чтобы в нем не попался волос, я страшно брезглив. Вот начальник говорит денщику, там он председатель Сената или премьер-министр, кто бы он ни был, они денщики у своего начальника. Если он им скажет, вот как Швейк говорит, сожрать ложку кала, я уверен, сожрут. Уверен. Ал эми казак спикери Атамбаевга жооп берди. Ал өлкө башчысынын айрым билдирүүлөрүн жоопкерсиздик жана популисттик деп баалады. Кыргызстандын эли Казакстандын лидерине дайыма жылуу маанайда жана ыраазычылык менен мамиле кылат. Ошондуктан Атамбаевдин курулай популисттик жана жоопкерчиликсиздик билдирүүлөрүнүн баары биздин элдин бир туугандык мамилелерине эч качан зыянын тийгизе албайт. Атамбаевдин өзүнө келсек, президенттик жылдарында ал экономикада да, саясатта да бир дагы натыйжага жетише албаганы баарына көрүнүп турат. Ал эми кетип баратып саясийда, ичкида маданияты таптакыр жоктугун көргөздү. Казакстан менен болгон мамилеге улам бензин чачып отурган Атамбаевдин тышкы саясатта бедели кандай экенин аныктап койду дейт саясат талдоочу Табылды Акеров. Анткени Атамбаев Казакстан Кыргызстанды блокада алды деген маселени буунун жыйынында көтөрдү. Бирок ал жыйынга президенттин сөзүнө эч ким реакция кылган жок дейт ал. Ачык эле батыштагы массалык маалымат каражаттарына же болбосо Facebook'ка, соц тармактарга айтып атышпайбы? Мындайча айтканда, бул баягы психологик жактан түшүндүрүлөт дегендей билдирүүлөр жасап атат. Мына ошондуктан оондо дагы Казакстан менен тартыш мамилелерди караган жок жана эч кандай мындай реакция да беришкен жок. Атамбаев бир гана казак бийлигин сындабай, кошуна Тажикстанды да катуу сындады. Атамбаев Тажикстандын президенти Эмомали Рахманга туура кеңеш бергенде чек арадагы көйгөйлөр эбак чечилмек деди. Бул учурда Тажикстандан жооп көпкө күттүргөн жок. Тажикстандын Согди облусунун мурдагы төрагасынын орун басары Жумабай Сангимбаев Тажикстандын президенти дайыма тажик элинин улуттук кызыкчылыгына жараша чечим кабыл алып келгенин эскертип, Атамбаевдин кеңешине муктаж эместигин билдирди. Кыргызстандын президенти костюмдун эки башка жеңи тууралуу айтып жатат. Бирок чек араны демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөр маалында кыргыз тарап дайыма жүзүн өзгөртүп келген. Биз көйгөйдү эл аралык келишимдер менен мыйзамдардын алкагында чечүү керектигин айтканыбызда алар макул болуп, бирок кол коюуга келгенде кокустан эле эл аралык нормаларга туура келбеген документтерди сунушташат деп билдирди Жумабой Сангимбаев. Атамбаев президенттик доорунун алгачкы жылдарында Түркия менен ысык маалада болуп, Түркияда өткөн мурдагы төңкөрүш учурунда Эрдоган менен кермур айтышуусун баштады. Расмий Анкара Кыргызстанга берилген жардамдарды эске салып, Гүленге тиешелүү мектептерди жабышын талап кылганда, Атамбаев кескин жооп кайтарды. Азыркы күндө 3 миллиард долларлык бир жардам келди да, акчалай, техникалык жардам. Бирок бизге бирдеме берип, анан муну кыл деп, андай жардам бизге керек жок ачык. Андай жардамды өзүңөргө алгыла. Экинчиден эми ошо Чавушоглу анчалык акылдуу болсо, биринчи ошол эле Турция болорунда айтпайбы өзүнүн чоңдоруна, урматтуу Эрдоганга айтпайбы, момдулук деп. Өзүнүн алдындагыны көрбөй бизге бирдеме берет да. Өлкө башчысынын дал ушул билдирүүсүнөн соң Анкара менен Бишкектин мамилеси салкын бойдон кала берди. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев тектеш түрк эли менен достук мамиленин бузулушуна Атамбаевди күнөөлөп чыккан. Ички жана тышкы саясат толук банкрот болду. Атамбаев Турцияга барганда Эрдоган бир да клиника кабыл албасын депти. Мага Атамбаев деген сөздү угузбагыла депти. Бир больница кабыл алган жок.
Кошмо Штаттар менен болгон мамиле дурус эмес экендигин өткөн жылы президент өзү мойнуна алган. Бишкектеги жылына 65 миллион доллар ижара берип турган Ганси авиабазасы чыгарылган соң Кошмо Штаттар менен Кыргызстандын өкмөттөр аралык келишими жокко чыгарылды. Америка менен эч качан кандайдыр бир атайын бир мамиле бузайын деген оюбуз жок болчу. Бирок биз эгемендүү мамлекетпиз. Аны ар бир мамлекет түшүнүш керек. Кандай мамлекет болбосо да. Ошол эле база боюнча мен мисал келтирдим. Биз жалаң гана Американын базын чыгарган жокпуз. Биз мына орустар менен деле 49 жылдын ордуна 15 кылып койдук. Мисалы орустарга рахмат, түшүндү. Урматтуу Путин түшүндү. 5 жыл бою Өзбекстан менен болгон мамиле жылыбай жаңы президент Шавкат Мирзоев келген соң Ташкент-Бишкек алакасы оңоло баштады. Чек ара өтмөктөрү ачылып, карапайым эл эркин кирип чыгып калды. Өзбекстан президентinin бизге келгени, мамлекеттик сапар менен келгени түрткү болуп атат. Ошондуктан мен ушул жерден Шавкат Мирзиёевке мына өзүмдүн досума, бир тууганыма рахмат айткым келет. Рахмат Шавкат Мирзиёевич, рахмат. Ошондой эле коңшу өлкөлөр менен экономикалык кызматташуу жана бир топ келишимдерге кол коюлду. Саясатчылар бул достук мамиленин жеңиши Атамбаевдики эмес, Шавкат Мирзоевдики деп белгилешет. Мы испортили отношения со всеми, с Турцией, значит, с ближайшими нашими соседями, с Узбекистаном, это благодаря Мирзиёеву. Потому что вы знаете, как Каримов он старался держать. Мирзиёев первым начал открытую политику с центральноазиатскими странами. И мы с удовольствием это приняли. Өнөктөш өлкөлөрдүн арасынан Атамбаев бир гана Орусия менен мамилени үзгөн жок. Атамбаев акыркы жылы Владимир Путин менен 5 жолу жолугушуп, 7 жолу телефон менен сүйлөшүүгө жетишти. Ал эми башка өлкөлөр менен болгон катаал мамиле жаңы президент Сооронбай Жээнбековго мурас болуп калары айтылууда. Биздин кошуналарыбызды Кудай берген, бул кылымдык баягындай каада салтыбыз журулушуп калган казак эли, өзбек эли, таджик эли, кытайлар булар менен ушундай эриş аркак болуп жашап келгенибиз биринчи кезекте лидерибиздин оозунан ушундай жакшынакай, акылдуу, философиялык ушундай бир ушундай баардыгын кубандырган сөздөр аркылуу жеткирилиш керек. Ал эми кыргыз-казак мамилесинин калыптанышын көбүнчө карапайым калк самап жаткан чак. Эл аралык саясий серепчи Аркадий Дубнов кыргыз-казак мамилесин океандагы айсбергдин бир калдыгы катары сыпаттаса, кыргызстандык саясатчылар Сооронбай Жээнбеков болгон соң мамиле оңолоруна үмүт кылып жатышат. Анткени казак лидери Нурсултан Назарбаев Сооронбай Жээнбековду президенттик жеңиш менен куттуктаса, кийин туулган күнү менен куттуктаган болчу. Тышкы саясатынын кейпи мындай болсо, ички саясат андан беш бетер. Премьер-министр Сапар Исаков 7 кеңешчи алып, бирок орун басарлар ага түткөн жок. Биринин артынан бири алмашып, эми биринчи вице-премьер-министрдин ордун жогорку кеңештин депутатына бошотушту. Буга чейин бул орунда отурган Толкунбек Абдыгулов кызматынан төмөндөтүлдү. Премьер-министрдин дагы бир орун басары Дүйшөнбек Зилалиев мөңгүлөрдү кумтөргө салып берер менен кызматтан кеткен. Сиз эми кайсы жака барасыз деген суроого, эми башчылар кайсы жака жиберет, ошол жерге барып иштей берем деген эле. Ал камырбай отурганы эми билинди. Зилалиевди мамлекеттик мүлктөрдү башкарганга жөнөтүшүптүр. Эми карап тургула, бул адам Мегакомду барар менен эле сатып берет. Мамлекеттик кадрлык саясаты тууралуу кесиптешим баяндайт. Сапар Исаков баштаган өкмөткө жалаң жаштар келди. Эми энергия алуу жаштар экономиканы алга сүйрөп, жакшы иш кылат деп парламент көпчүлүк добуш менен колдоп берген. Аз убакытта жаш өкмөт чек ара маселесин чече албай, чехиялык шылуундарга алданып, коомчулуктан кыйла кагуу жегени белгилүү. Шайлоо учурунда суу ичкен куудугуңарга түкүрбөгүлө деп мамлекеттик кызматкерлерди каарып алган Зилалиев аттан түшсө да эрден түшпөй келүүдө. 23 ноябрда Зилалиев мамлекеттик мүлктү башкаруу фондусунун төрагазы болуп дайындалды. Дүйшөнбек Зилалиевдин мамлекеттик мүлк фондусуна дайындалышынын себебин коомчулук түрдүүчө жоромолдоп жиберди. Жарандык коомдун өкүлү Рита Карасартованын айтымында Зилалиев Мегакомду батыраак сатуу үчүн аталган фондко дайындалды дейт. Мегакомду деле ошентип сатып берет болуш керек, анткени себеби азыр бюджетте акча жок, экономиканын иштешине эч кандай
Жол салышкан жок. Анан бюджетте акча жок болсо эртеңелери көтөрүлүп чыгат да пенсия пособие аркылуу болуп отурупчу. Ошон үчүн алар Мегакомду бүгүн бат-баттан сатып, жазга чейин эптеп тиги мына кыйрат иштеп атабыз деген нерселерге чыгыш керек. Ошон үчүн жакынкы арада ошо Желалиевке конкреттүү техникалык задание берди болуш керек. Давай эмне кылсаң дагы Мегакомду сатасың депчи. Буга чейин Мегаком 5 жолу сатыкка коюлуп, куну түшүп баштапкы баасынан 6 миллиардка арзандады. Ага карабай өкмөт сатуу ниетинен кайтпай келет. Анткени алардын башында Алмазбек Атамбаев турарын Өмүрбек Текебаев белгилеген. Чын эле мына жакында аукцион дагы өткөн жок. Атамбаев эми өзү айтып атат да, бийлиги ыйгарым укугун аша чаап, ал фонддун жетекчисин кетиргенге жетишти. Эмне үчүн Атамбаев Альфа Телекомду өзү кеткенче андай тез сатып калайын деп атат. Өзү кеткенче тез сатып калайын деп атат. Андан түшкөн акчаны тигил же бул жака пайдаланып, балким президенттик шайлоонун алдында чоң иштерди жасап, Өкмөт Мегаком сатылбаса коммуникациялык катаандаштыкка туруштук бере албайт деп ишендирүүдө. Бирок айрым саясатчылар Мегакомго кесипкөй менеджерди дайындап, кирешелүү ишкананы сатпай эле иштете берсе боло тургандыгын айтышууда. Мегакомдун келечеги жалпысынан жакшы. Өкмөт жөн эле башталып атат. Мегаком мындай болуп калат, мындай болуп калат деп. Мегаком жакынкы жылдарда өнүгүүнүн гана үстүндө болот. Эгерде Мегакомго тийишпесек, Мегакомдун жана тапкан пайдаларын мамлекеттик бюджетте тартып кетпесек, өз алдынча өнүгүүгө, өзүнө түшкөн акчасын кайра өзүнө инвестиция кылууга мүмкүнчүлүк бере турган болсок, Мегакомдун келечеги аябагандай жакшы деп айтсак болот. Ошон үчүн сатпай деле иштете берсе, мамлекет үчүн деле бир топ пайда алып келмек. Буга чейин Дүйшөнбек Зилалиевдин чугулгандуу иштерде кулагы көрүнүп жүргөнү коомчулук үчүн белгилүү. Айта кетсек, ГЭС курабыз деген чехиялык шылуундар менен келишим түзүп, өкмөттү уят кылган болсо, акыркы учурда коомчулуктун курч сын пикирин тоготпой, мөңгүлөрдү талкалоого жол берген суу кодексин жан үрөп коргоп берди. Жок, мен ачык эле айтам, бул мыйзамды биз артка тартпайбыз. Мен башында айтып кеттим, эмне үчүн? Бул жогорку кеңештин жана жогорку соттун эки чечими бар, үзгүлтүксүз иштесин деп Кумтөр экени. Биз муну аткаруу үчүн бул мыйзамды киргизгенбиз, биз муну аягына чейин чыгарганга аракет кылабыз. Парламент суу кодексин колдоп берген соң Дүйшөнбек Зилалиев кызматынан бошотулду. Өкмөттөгү олуттуу өзгөрүүлөр айрым депутаттардын сынына кабылды. Депутат Жанар Акаев 2 ай өтпөй жатып жаңы өкмөттүн курамында башаламандык пайда болду дейт. Бизде авария көбөйдү. Мына жол кырсыктарын азайтыш керек. Реформа МВД деп атабыз. Күч блогун карай турган, азыр ким карайт эми күч блогунчу? Ошол эле Зилалиевди башка жакка алып коюшту. Зилалиев болсо Дайыркен акей келгенде, ал күч блогун тейлейт деген, ал болсо Кумтерде жүрөт. Башка тармактар бар. Булар мындай кимдин эмне миссиясы менен келгенин, кайсы вице-премьер кайсы реформалар жасайт, ошол тармагынан башалайып калды. Премьер-министр Сапар Исаков жаңы доорго 40 кадам программасын сунуш кылып, ал үчүн командасына тажрыйбалуу жаштар чогулгандыгын белгилеген болчу. Дал ошол убадаларды аткаруу үчүн министрлерди улам алмаштырбай, иштегенге убакыт бериш керек болчу дейт депутат Бахадыр Сулайманов. Реформа в стране должна следовать принцип, у нее должна быть последовательность идти, а не так, что мы идти хаотично. Мы должны правильно понимать. Это, я думаю, сегодня те скоропостижные перестановки в кадрах, это говорит, что сами они могут быть не готовы к этому. Дүйшөнбек Зилалиевдин ордуна биринчи вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов дайындалды. Ал эми биринчи вице-премьер-министрлик кызматына бир бол фракциясынан депутат Аскарбек Шадиевдин талапкерлиги сунушталууда. Бул кадрдык өзгөрүүлөр мамлекетке жакшылык алып келбестигин айткан Исхак Масалиев кызмат орундары бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн чечилип жатканы өкүнүчтүү дейт. Тез алмаштырып турганы бул жакшы эмес. Кайсы бир жогорку кызматта иштеген жаран эми үйрөнгөндө аны ордунан жылдырып башка жака жылдырып же кызматтан бошоткону бул жакшы эмес, жакшылык алып барбайт. Бул жерде түшүнүктүү, ал биринчи вице-премьерлик бирөөгө керек болуп атат. Бирөөнүн кое турган ою бар экен да, ачык эле айтылып атат. Коомчулукта өкмөт отставкага кетип, Сапар Исаковдун ордуна КСДПнын фракция башчысы Иса Өмүркуловдун келери айтылып жүргөн. А бирок Иса Өмүркулов коопсуздук кеңешинде сүйлөп жатып, премьер-министр болуу ниети жок экендигин айтты. Жакшы мыйзамдарды кабыл алып, өкмөткө бут тоспой, жакында дагы эми массалык маалымат
каражаттар көрүп атат. Ушу мени менен ушу Сапар Жумакадышты кармаштырып, ортодон да бирөө бирдеме чыгарган жатат окшойт. Бирок мындай ойлор жок. Мен ачык айтып коеюн, Сапар Жумакадыш анан наяз кылып жүрбөңүз. Иш менен көрсөтөлү, иш менен далилдейли. Бирок Сапар Исаков ордунда калаары айтылганы менен ал кураган жаш өкмөттүн жарымы иштен кетери каңкууланып жатат. Азырынча депутаттардын сынына ички иштер министри Улан Исраилов менен саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев кабылууда. Ошентип Сооронбай Жээнбековдун кызматка киришүүсү менен Кыргызстанда дагы бир жолу кадрдык өзгөрүүлөр болушу күтүлүүдө дешет саясат талдоочулар. Алмазбек Атамбаев үчүн акыркы күндөрү аябай эле кызыктуу өттү. Тагыраагы кетер кемпир сандыгын чачкандай эле мамлекеттик сыйлыктарды дүңүнүн таратты. Өткөн жумада мамлекеттик сыйлыктарды таратып бүтө албай калган президент бул жумада каалашынча дагы таратты. Татыктуусуна дагы, татыксызына дагы берди. Фарид менен Икрамдан бери Манас орденин тагып баркын кетирди. Өзүнүн ырын ырдаган Өзбекстандын ырчысындагы куру койгон жок. Акырында аялыма деле берейин дедим эле деп агынан жарылды. Колунда бийлиги бар кожоюндун баары аялдарын Атамбаевтай сыйласа кандай болмок? Вазириме сыйлык бербегенде кимге берем деген Атамбаевдин сөзүнө улутунгандар эми аны көпкө чейин унутпайт. Улуттун вазирин өйдө коюп, аялын ардактаган Атамбаевдин акыркы марттыгы тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Вот начальник говорит денщику, там он председатель Сената или премьер-министр, кто бы он ни был, они денщики у своего начальника. Если он им скажет, вот как швей говорит, сожрать ложку кала, я уверен, сожрут. Алмазбек Атамбаев казак парламентинин спикерин, казак министрлерин денщик деп атады. Бирок биздин президенттин сөзүн эки кылбай, айт дегенде уйт деп иштеп бергендерге Атамбаев өзүнүн пейилин жайда. Экинчи даражадагы Манас ордени менен Ниязов Фарид Абилизимович, Кыргыз Республикасынын президентинин коомдук башталыштагы кеңешчиси. Атамбаевдин мурдагы шопуру, түбөлүк вазири Икрамжан Илмиянов 3-чү даражадагы Манас орденин президенттин кеңешчиси кызматынан кетип жатып алганга үлгүрдү. Он, чтобы вы знали, работает у меня с 18 лет, 25 лет он работает со мной. Год за 5, наверное. Ну, может быть, там, ладно, за 2-3. И всякое он проходил со мной. Есть у нас такая поговорка, что если хан хороший, значит, визирь хороший. Ну, как я не могу своих визирей не наградить? Вы это правильно поймите тоже. А то завтра опять будет меня мочить. Товарищи журналисты, присутствующие здесь, прошу немножко за меня заступиться. Ну, честно, они заработали. Курманжан Датка ордени менен Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова сыйланды. Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаровтай бийликтин күчтүү оппоненттерин шайлоого катыштырбай койгон жана шайлоо процессинде болгон мыйзам бузууларга көз жумган Шайылдабекова мамлекеттеги жогорку даражадагы сыйлыкты алып жаткан кези. Быйылкы шайлоо эң киргир, эң ыплас болду. Мен тарыхта мындай шайлоону көргөн эмесмин. Анан ошондой шайлоону өткөрүүгө көмөктөшүп берген тиги айым Шайылдабекованын Курманжан Датка атындагы орденди алып отургандагы ого бетер кыжырымды кайнатат. Ал кайсы эмгеги үчүн? Көрүп билип турасың да. Шайлоо кандай тартипте өттү? Аткал кылсаңыз болмок да. Жок, мен андайга батын албайм. Сыйыңызга рахмат депчи. Шайлоо эң ыплас өттү. Акча, административ ресурс. Мурдагы жумада 200-гө жакын адамдар өлкөнү өнүктүрүүгө жана экономикалык, социалдык реформаларды жүргүзүүгө салым кошкондор алышкан. Бул жумада Атамбаевдин сыйлыктарына татыган адамдардын саны дагы 2 эсеге көбөйдү. Сыйлыктарды кетип жаткан президент жаадай жардырды. Аналитический консорциум перспектива жоопкерчилиги чектелген коомунун координатору. Бишкек менен Оштун мэрлери даңк ордени менен сыйланды. Экинчи даражадагы Манас орденин президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов алды. Даңк ордени менен КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов сыйланды. Өмүркулов Иса Шейшенкулович, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты. Ал эми Өмүрбек Текебаевди жана Аида Салянованы соттогонго шашып, бир нече мыйзам бузууларга барган башкы прокуратуранын прокурорлору Ботабаев Жахонгир жана Тагаев Нурландагы президенттин колунан сыйлык алышты. Акаев, Бакиев, Отунбаева, Мынем Атамбаев, булар бардыгы ошо социализмдин ошол конъюнктуралык рычагын ушундай кубануу менен,
абдан чоң каалоо менен сактап калышты. Ошонун эле бир копол, орой көрүнүшү кече болду. Чынында эле мен телевизор көрүп отуруп жерге кирип кете жаздадым. Айтылган сөздөргө дагы, жасалган мамилелерге дагы, ошону уялбай алып отурган менин ошол мекендештериме дагы чынын айтсам жакшы болбой калдым. Президенттин саясатын колдоп 1 жыл бою аны мактап келген Ак Үйдүн эксперттери дагы белексиз калышкан жок. Даңк медали менен эксперт Жумакадыр Акинеев, саясат таануучулар Бакыт Бакитаев, Токтогул Какчекеевтер сыйланышты. Билесиздер, убагында жаңыдан 10-жылы, 11-жылы шу бийликти жакшы деп айтыш, Атамбаев жакшы деп айтыш өзүнчө бир эрдик болчу да. Bir ekspert, jurnalist Атамбаев жакшы иштеп атат десе, тепкилеп эле жатып калчу, ачык айтайын. Ошондон бери мына чыдап жүрөт. Бир топ көрүп турам, отурган эксперт, журналисттерди. Рахмат. Бийликти мактагандар баатыр болсо, анда бийликти сындап, кысымга алынган адамдарды ким деп айтса болот. Аларды Атамбаев ойлонбой туруп эле душмандар деп атаган. Эгерде мен 6 жыл ичинде урматтуу кетип жаткан президентибиздин жасап жаткан иштерин ушундай жакшы, абдан жакшы экен деп турган болсом, анда мен жасакер болуп калам. Эгерде жок, эч нерсе жасалган жок, бардыгы кыйрап жатып калды десе, анда мен жалганчы болуп калам. Ачыгын айталы, мен окумуштуу катары ушинтип айтат элем. Сыйлыктардын баркын кетирген Атамбаев ушул аптада Орусия президенти Владимир Путинде 1-чи даражадагы Манас ордени менен, Өзбекстандын башчысы Шавкат Мирзиёевти Данакер ордени менен сыйлады. Ал эми бул кадамы менен Орто Азиянын аксакалы Назарбаевка карата чоң таш ыргытты. Сыйлыктарды бергенде да өзүнүн бир мындай тартиби бар. Мисал үчүн биринчи грамота берет, андан кийин эмгек сиңирген ишмер дейт, же болбосо отличник кылат, андан кийин өкмөт сыйлаш керек, андан өкмөттөн кийин анан президенттик деңгээлге чыгып, анан президент сыйлайт. Бирок Атамбаевдин доорунда эч нерсе сакталган жок, мындай тартиптер сакталган жок, каалагандай берип атты. Бары аз келгенсип эми жубайым Раиса Атамбаева мага 30 жыл түткөн үчүн эрдик медалин берейин дедим эле деп кептин четин чыгарып койду. Я хотел дать орден мужества своей жене сегодня. 30 лет меня терпеть, я говорю, надо мне тебе эрдик дать. Она говорит, нет, говорит, еле меня уговорила. С моим характером меня терпеть 30 лет, конечно. Нам в январе будет 30 лет. Дал бы я эрдик, заслужила она. Но она прям со слезами говорит, люди, говорит, не поймут. Эми Атамбаевка жубайы татыса, ал жакшы болду. Бирок ар бир тактыга отурган президент жубайына эрдик берип отурса, чын эле эрдик жасап күнү-түнү өлкөнү сактагандар кантет. Рас, Раиса Атамбаеванын эрки бар экен, болгон мүмкүнчүлүктү колдонгон жок. Манас орденин баркын кетирип атабыз, майдалапчы. Манастай эмгек жаса. Эл демеле Атамбаевтай сурагандай болсун да, сиз ушуга бериңиз, бул Манаска татыктуу деп, анан өзү отурган эле кабинетте мен буга берем, ага берем деген тартип болбойт. Бул мамлекеттик сыйлык, мамлекеттин атынан. Ал өзүнүн чөнтөгүнөн жазган жок да. Медаль менен орденин артында штампы бар бекен. Именно Атамбаевдин ишканасы чыгарган депчи. Ал мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө комиссия аркылуу өтүп келип атпайбы? Туура эмес бул дагы. Алмазбек Атамбаев өзүнө жакын адамдарынын баарына сыйлык берип жыргатты. Жакында анын колунан даңк алган депутат Сайдулла Нышанов эми Атамбаевка Кыргызстандын баатыры наамын бериш керек деп оозду ачырды. Асел Сайызбековна, мен сунуш кылат элем Алмазбек Шаршеновичке биз Кыргызстандын баатыры деген наамды берсек, ошонго сунуш кылсак, мен ойлойм депутаттардын көбү колдоп берет. Ушуну мен сунушуму добушка койсоңуз, эгер депутаттар колдоп берсе, биз жаңы шайланган президенттин алдына койсок, ал киши да чечет. Рахмат. Ушул аптада дагы бир биздин коомчулуктун жүзүн көрсөткөн бир окуя болду. Атамбаевдин тагынып турган саатын чечип алган журналист кепке түштү. Эшилип костюм шымшырабаганга рахмат.
Аман тур, аман бол деп Атамбаев журналистке кол саатын белек кылды. Орден, медаль, нам, грамота. Жада калса саатыман бери чечип бердим деп ойлонгон Атамбаев ушинтип президенттик тактыны өзүнүн мураскерине өткөрүп берди. Айта кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков кызматына киришип жатып, биринчи жарлыгы менен экс-президент Алмазбек Атамбаевка ак шумкар өзгөчө белгисиндеги Кыргыз Республикасынын баатыры намын ыйгара турганын айтты. Аруу тилек, адал мээнет менен өтөп берген ак кызматыгыңыз, эрдигиңиз, акылман көрөгөчтүгүңүз үчүн сиз Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ак шумкар өзгөчө белгисине татыктуусуз. Sizge elibizin atынан çoğ sımık менен tapşıram деген ümittөмүн. Президенттик кызматка киришкенден кийин биринчи жарлыгым ушу жарлык болот. Урматтуу агайын туугандар. Эми Атамбаевты экс-президент катары эмнелер күтөт. Жогорку пенсия алып, жеңилдиктерге ээ болуп, мамлекеттик күзөт кызматынан пайдаланат. Эң негизгиси, мыйзам бузсам жооп берүүгө даярмын деп ооз учунан көбүрөгөн экс-президент эми кол тийбестикке ээ болот. Элдин ишенимине ээ болуп, ыраазычылыгын алдыбы же жокпу, бул башка маселе. 6 жылда курган ак сарайы, боткосу чалынган тышкы жана ички саясат, эзилген элдин жашоосу эми бардыгы ал үчүн артта калды. Акыркы 6 жылда жаратылуу уктабаптырмын деп даттанган Алмазбек Атамбаевты кандай артыкчылыктары күтөт, бул туурасында кабарчыбыз баяндайт. 24 ноябрда Алмазбек Атамбаевтын президенттик мөөнөтү бүтөт. Анткени менен ал өмүр бою кол тийбестик укугун, мамлекеттик дача жана чоң суммадагы пенсиясын сактап калат. Алмазбек Атамбаев дагы Роза Отунбаева сыяктуу эле өмүр бою бериле турган экс-президент макамын алат. Бул макам Атамбаевка бир катар мүмкүнчүлүктөргө жол ачат жана анын жакындары дагы колдонсо болот. Кол тийбестик укугуна жараша Атамбаевты президенттик кызмат учурундагы кылган же кылбай калган иштери үчүн кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартканга болбойт. Экс-президенттин намысы жана кадыр баркыдагы кол тийбестикке, андан сырткары экс-президентти тинтүүгө, аны суракка алууга уруксаат берилбейт. Ушуну менен бирге эле Атамбаевтын кол тийбестиги анын бардык мүлкүнө, айрыкча унааларына дагы тиешелүү. Ал тургай Атамбаевтын президенттик мөөнөтү аяктаса дагы ал баары бир ай сайын өлкө президентинин айлыгынан 75% өлчөмүндөгү акчалай жүлөк пул алып турат. Эгер Сооронбай Жээнбековдун айлыгы 103 000 сомду түзө турган болсо, анда Атамбаев мамлекеттен 77 000 сом акчалай алып турат. Акчалай колдоодон сырткары Атамбаев бир катар бекер кызматтардан пайдаланат. Мисалы, аэропортто жана вокзалда официалдуу адамдарды тосо турган имараттарда байланыш, почта, телеграф кызматын колдоно алат. Жубайы жана жашы жете элек балдары медициналык кызматты бекер колдонот. Экс-президент Кыргызстандын аймагында өмүр бою мамлекеттик жан сакчы менен жүрөт. Жашаган жери, транспорт чыгымдары жана башка керектөөлөрү мамлекет тарабынан камсыздалат. Экс-президент каза болгон учурда анын үй бүлөсү ай сайын экс-президенттин пенсиясынан 6 эсе жогору каражат менен камсыздалат. Анын үй бүлөсү кошумча кызматтык унаа колдонсо болот. Ошентип бул жумада Алмазбек Атамбаев кетер кызын керезиндей кылып, мамлекеттик сыйлыктарды башаламан таратып, эң акырында элдин үмүтүнө суу сеп, мөңүнү талкуулоого негиз болгон суу кодексине өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбооруна кол коюп, ордуна Сооронбай Жээнбековду отургузуп, кызматтан кетти. Кийинки жуманы жаңы кыргызстандыктар жаңы шайланган президенттин иш күнү менен баштайт. Алдыда кандай окуялар күтүп турат, аны мезгил көрсөтөт. Ага чейин аман болуңуздар.